Саламатсыңарбы балдар, кыргыз тили сабагы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы заттын өңүтүсүн билдирген сынатоочтор. Балдар китеп дептерибизди алып чыгып, бүгүнкү теманы жазабыз. Балдар, бүгүнкү сабактын максаты менен тааныштыра кетейин. Бүгүнкү сабакта силер заттын өңүтүсүн билдирген сынатоочтор жөнүндө маалымат аласыңар. Текст менен иштеп, көнүгүүлөрдү иштөө менен билимиңерди өркүндөтөсүңөр. Тамгаларды элементи менен сулуу жазууга машыгасыңар. Анда балдар өтүлгөн теманы кайталап алалы. Сынатооч деген эмне? Сынатооч кандай суроого жооп берет? Сынатоочко мисал келтиргилечи балдар. Азаматсыңар балдар. Сынатооч сөздөр заттын өңүтүсүн жайынча салыштырып жана күчөтүп көрсөтөт. Мисалы, кызыл, кызылыраак, кызгылтым, кыпкызыл, чымкый кызыл, өтө кызыл. Жашыл, жашылыраак, жашымтыл, жапжашыл, өтө жашыл. Балдар, биринчи көнүгүүнү ооз эки аткарабыз. 57 беттеги бөжөңдөгөн бөжөгүм аттуу тексттин биринчи бөлүгүндөгү суроолорго жооп беребиз. Анда эмесе балдар, экинчи көнүгүүнү дептерибизге аткарабыз. Тексттен заттын өңүтүсүн билдирген сынатооч сөздөрдү жазгыла. Мисалы, сарыраак. Үчүнчү көнүгүүнү болсо ооз эки аткарабыз. Эрти намыс өлтүрөт, коёнду камыш өлтүрөт деген макалдын маанисин чечмелегиле. Азаматсыңар балдар. Төртүнчү көнүгүүнү өз алдынча дептерге иштейбиз. Тексттеги зататоочтордун өңүтүсүн көрсөткүлө. Мисалы, тала, бопбоз, жылан, жашылыраак. Калгандарын өз алдынча аткарабыз. Балдар, үйгө тапшырма 5 көнүгүү. Боекторду пайдаланып кандай өңдөр чыгарын аныктагыла. Демек балдар, силер сүрөттө берилген боекторду кошуп, кандай өң чыкса, ошону дептерибизге жазабыз.